баштаган ишиңизде эч качан эчкимге айтпаңыз. Эмне үчүн? Бардыгын айтып баштайсыз, анан бир жыгыласыз, бардыгы күлөт, ошол ишти таштап коесуз да. Эгер окшобой калса күлкү болосуз дегени. Ошондуктан бир ишти баштаарда, муну психологдор да айтат, кимге барбаңыз, кайсыл жерде, кайсы китепте окугаңыз бүт бардыгы ушундай, баштаган ишиңди эчкимге эч качан айтпа. Сен далилдеп көрсөтүп кой, ишиңди карап туруп сага баа берсин. Мен эмне үчүн ар дайым айтып жүрөм, мисалы 30-35ке чыккандан кийин эркек кишинин канча кыз менен сүйлөштүң, канча кыздар менен жатып жүрдүң деп ушинтип эч ким сурабайт. Эмне бар? Нең бар? Умар ибн Хаттаб айтат го, мен сүйлөгөн сөздөр ушундай шилекей агып турат дейт. Шилекей да кызат сүйлөгөн сөздөрү, кийиндери бардыгы татынакай сонун. Красавчик жигит. Күчү дагы толуп тура, жегени букадай. Бирок анын эч кандай эмгеги жок болсо, анын 100% болгон кадыр баркы менин алдымда жоголот дейт. Анын эмгеги, өнөрү болбосо, анын менин алдымда кадыр баркы жок дегени. Умар ибн Хаттаб айтып атат бул сөздү. Өнөр үйрөн, аракет кыл, алдыга жыл.